Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздарбы көкбөрү германдары. НТ Спорт каналы назарыңыздарды ирендердин эр ойыны болгон көкбөрү мелдешине бурмакчы. Ош облусунун Төлөйкөн стадиону дал ошол жерде жарым финалдык беттеште Чүй облусунун курама командасы менен Талас облусунун курама командасы бири-бирине каршы беттешип олтурат. Кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев. Мына ушул эки команда өз тайпаларында биринчи орунду алып чыкты дагы, эми финалга чыгуу үчүн болгон беттеште бири-бирине каршы келип олтурат. Жана сары кийимчендер булар Чүй облусунун командасы, көк кийимчендер Талас облусунун курама командалары. Албетте Чүйдөн ушул сары кийимчендер, Чүй облусунун оюнчулар булар Сары Өзөндүн курамы келген, бирок Чүй облусунун улуттук курама командасы болуп эсептелет. Ал эми Талас облусунан дагы бир топ мыкты оюнчулар келди. Албетте улуттук курама командада көчмөндөр оюндарында ойногон чабандестердин баары жок. Арасында Талас облусунан 3 ушул улуттук курама командадын оюнчусу бар. Жана Чүй облусунда дагы улуттук курама командада ойногон 3 оюнчу бар. Ал эми ушул алдын ала финал деп деле айтсак кандайдыр деңгээлде туура болчудай, себеби ушул эки күчтүү команда жарым финалда бири-бирине каршы келип калып олтурат. Азыр болсо ошентип алгачкы 20 мүнөттүк башталды. Жана андагы алгачкы жекеме-жеке ушул жерде орун алып атат. Биринчи жана 4-чү жана 2-чи номердеги оюнчулар Талас облусунун курама командасынан Эрсултан Айдаркан уулу чыкты. Геркулес менен жана ошондой эле бул жерде ага каршы экинчи катар сан менен Кубаныч Султан уулу Краз менен. Бул дагы жекеме-жекеде. Ал мезгилде Кубаныч Султан уулу улакты жерден эңип алып, мына сол такымга басканга мүмкүнчүлүк алды. Ошол замат албетте тайгазанды көздөй жөнөшү керек. Жана аттын башын кое берип чабуулга чыкканга аракет кылган менен мына эми гана анын жолу ачылды. Түз эле тайгазанды көздөй жогорку ылдамдык менен барат жатат Кубаныч Султан уулу. Бирок эң аягында албетте тайгазанга жеткирбей Талас облусунун оюнчулары анын жолун тороп чыкканга мүмкүнчүлүк алды. Алгач оюнчулардын курамы менен таанышып алалы. Ата-атасы куту сүйүнү өтөп коет. Андан кийин албетте булар кантип ушул жарым финалга чыккандыгы тууралуу сөз кылабыз. Шарттуу түрдө коноктор Чүй облусунан баштасак, Рамзат Бөкөнбаев биринчи катар саны менен минген аргымагы Аутбек, экинчи катарда Кубаныч Султан уулу, минген аты Краз. Ал эми Темир Молдокулов, атактуу Темир Молдокулов бул Сусамырды минип жүрөт. 3-чү номерде, 4-чүдө Фархат Бешекеев, Ак жол менен 5-чи катар санда Аскат Аскаров, минген аты Самадор. Рустам Тыналиев Спиритти минип келди. 7-чи номерде албетте Рустам Тыналиев ушул көчмөндөр оюндарында, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында эң мыкты оюнчулардын бири аталган. Ошондой эле Бекназар Аматов 8-чи катар санда лидер менен десятканы менен жүргөн 9-чу номердеги Ильяс Исаков, Улан Насакеев, атактуу легендарлуу Улан Насакеев ал конушту минип жүрөт. 10-чу катар санында 11-чи Санжар Идирисов, минген аргымагы Тайлун, ошондой эле Айбек Исеналиев ал 12-чи катар сан менен Арча Торо. Ошондой эле Чүй облусунун курама командасынын жетекчиси Рамис Жунусалиев, машыктыруучусу Каныбек Кубатов. Мына азыр кезектеги жекме-жеке орун алып атат. Биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Талас облусунун оюнчуларын да силерге тааныштырып өтөлү. Биринчи катар санда Эрлан Төлөбеков, улуттук курама команданын өкүлү, минген аргымагы Арбат. Ал эми 2-чи номерде Райымберди Жамалай уулу, Лексусту минип келген Норус Раатбек уулу 3-чү, Аватар менен Геркулести минип жүргөн. Жекеме-жеке чыгып аткан Эрсултан Айдаркан уулу ал 4-чү катар санында, 5-чи Данияр Искендеров точка менен, Арет Төлөнов 6-чы, минген аты Ракета. Жана ошондой эле Ильяс уулу Куш Чубай бул 7-чи номерде, Аккуш минген аргымагы Нурлан Узеев 8-чи, минген аты Мерс. Ошондой эле Нурманбет уулу Чубак Нурманбет уулу чагылганды минип жүрөт. Бул да улуттук курама команданын өкүлү. Ошондой эле Мальчик деген аргымак менен Турат Эмилбек уулу 10-чу катар санында, 11-чи Нуржан Мелисбек уулу улуттук курама команданын өкүлү Торнадону минип жүрөт. Ошондой эле Астаркул Табышев 12-чи, минген аргымагы Каракуш. Азыр албетте азырынча эсеп сандары ачылы элек. Мына Геркулес менен ишенимдүү Эрсултан Айдаркан уулу улакты сол такымга басты. Жана биз Талас курама командасында атактуу Ахиллести
көрбөй атабыз. Демек Ахиллес бул турнирге келген эмес экен. Ошентип алгачкы жарым финалдык беттеш азыр орун алып атат. Мындан сырткары дагы бир жарым финалдык беттеш бар. Албетте ал оюнду мына ушул азыркы таймаш соңуна чыккандан кийин көрөсүздөр. Ага ушундай сенсациялуу бир учур дагы болгон. Ысык көл Курамак командасы ошентип алар жарым финалга чыга алышты. Өз тайпасында алар экинчи орунду алып калган болчу. Дал ушул С тобунда Талас Курамак командасы менен бирге болчу. Бирок Талас Курамак командасы Ысык көл облусунун жана Баткен облусунун курамаларын утуп алып туруп, алар 6 упай менен биринчи орунда чыкты. Жалпы упайларынын саны 23-2, салымдарынын саны. Анткени алар Баткен облусун 16-1 менен уткан, ал эми Баткен облусун 23-4 менен жеңип алган. Ушунчалык мына көп ири эсеп ал жерде чындыгында катталган болчу. Талас Курамак командасы албетте фаворит командалардын бири болуп эсептелет. Ушул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан бул турнирде Ош облусунун ошол Төлөйкөн ипподромунда, ат майданында орун алып атат. Бул турнирди уюштуруп жаткан Кыргыз Республикасынын Жаштар, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги. Дал ушул агенттикке чындыгында ыраазычылык билдирсек болот. Анткени Кыргызстандын ушундай ички чемпионаты буга чейин жок болчу. Жалаң гана ушул 21 мартта, Ноорузда, ошондой эле 9 майда улуу жеңиш күнүнө карата, андан сырткары 31 августта ушул президенттин кубогу үчүн болгон турнирлер гана расмий деп эсептелип, ошолор өтчү. Дагы эң чоң көкбөрү турнирлери дал ошол үчөө. 2 жылда бир жолу көчмөндөр оюндары болуп калганда аны кошсок болот. Ал эми ушул Кыргызстандын ички чемпионаты мындай жогорку деңгээлде буга чейин өтпөй келген. Мына ушул жакшы жөрөлгө башталып турат. Биз жалпы көкбөрү күйөрмандарынын атынан, ошондой эле жеке өзүмдүн атыман, телеканалдын атынан чындыгында уюштуруучуларга ыраазычылык билдиргим келет. Мына жарым финалдык беттештин алгачкы мүнөттөрү ошентип артта калган учурда азырынча эсеп сандары ачылып элек. Бири-бирине тең ата келген команда деп айтсак дагы аша чапкандык болот. Чүй облусунун улуттук курама командасы деп айтылганы менен мына ушул Сары Өзөндүн оюнчулары келди. Өтө тажрыйбалуу оюнчулар бар жана жаңыдан такшалып ушул улуттук курама командага чейин жетип баргандагы оюнчулар дал ушул жерде. Ошентип Талас облусунун курама командасы Баткенди 16-1ге, ал эми Баткен облусун 16-1ге, ошондой эле Ысык көл облусун ийгиликтүү жеңип булар кийинки баскычка өткөн болсо, ал эми бул жакта Чүй облусунун курама командасы алар Бишкекти 13 эсебинде утуп алган. Ошондой эле Ош шаарынын командасын 12-3 менен жеңген. Ушул эки жеңишинен кийин алар дагы 6 упай чогултуп, биринчи орун менен жарым финалга чыкты. Мындан сырткары албетте башка командалар дагы эки команда жарым финалда ойнойт. Алардын бирөөсү Ысык көл командасы өз тайпасында Таластан кийинки экинчи орунду алар алып калды дагы. Андан соң Бишкек менен ойноду. Алгач бир тайм эле ойношту. Бир тайм Бишкек менен ойноп 20 мүнөт аларды Бишкекте ишенимдүү утуп алды 2-0-гө. Жана ошондой эле Жалал Абад облусундагы алар менен ийгиликтүү ойноп, ошентип Ысык көл командасы жарым финалга чыкты. Андан сырткары Ош облусунун командасы бар. Ошолордун демек бул Чүй менен Таластын жеңүүчүсү финалда ошол Ош менен Ысык көлдүн жеңүүчүсүнө каршы беттешет. Ош шаары эмес, Ош облусунун командасынын себеби Бишкек менен Ош өзүнчө команда болуп чыккан. Андан сырткары 7 облустан бирден топ. Жалпысынан 9 команда 3-3төн бөлүнүп 3 тайпага бөлүнгөн болчу. Чындыгында Ош облусунда Төлөйкөн ат майданында болуп көрбөгөндөй чыныгы спорттук майрам орун алып жаткан мезгили деп айтсак болот. Жана азыр Талас облусунун оюнчулары чабуулда алгачкы улакты тайгазанга салып кетүү үчүн болгон аракеттер көрүлүп жаткан мезгили. Кош такым менен ошентип биринчи салым бул жерде ишке ашты. Менин оюмча бул Геркулесте жүргөн оюнчу болуш керек. Бул жактан бети да көрүнгөн жок. Дал ошондой ооба.
бул упайдын ээси демек Геркулестин жүргөн Эрсултан Айдаркан уулу, ал албетте өнөктөшү менен чогуу бул улакты тайгазанга салып кетти. Ошентип 1-0 эсебинде Талас облусу алдыга озуп чыкты. Бул командада фаворит деп кайсыл бир команданы күчтүүрөөк деп айтуу чындыгында кыйын, себеби Талас облусунун дагы ушул Чүй облусундагы чабандестери командалары өтө мыкты. Жана кезектеги ортодо улак салынгандан кийинки сүрмө топтун аны эңип кетүүгө болгон аракеттерин көрүп атабыз. 8 номердеги Бекназар Аматов улакты эңип кеткенге аракет жасады, бирок анын аракети ишке ашпагандан кийин Талас облусунун оюнчулары ийгиликтүү болуп бара жатат. Азырынча өздөрүнүн тайгазанын көздөй бара жаткан кез эле мунасага ал мезгилде Сары Өзөн оюнчусу бул Айбек Иманалиев. Сары Өзөн Чүй, албетте Чүй деп айтышыбыз керек, себеби Сары Өзөндүн командасы болгону менен чындыгында Чүй облусунун атынан чыгып атат. Андыктан Чүй облусунун оюнчусу Айбек Иманалиев атаандашынан улакты эңип тартып алып кетти эле. Бирок иш жүзүндө кайрадан улак черде Талас оюнчусу Эрлан Төлөбеков 1993 жылы өтөрүлгөн оюнчу Арбат менен мына улакты жерден эңип алып чабуулга чыкканга аракет жасады эле, бирок бул жерде улак албетте аянттан чыгып кетти. Андыктан биз кезектеги жекеме-жекеге күбө болобуз. Ошентип мына быйылкы сезондогу бардык расмий турнирлер артта калды эле. Ошол эле Ноорузга карата турнир, 9 май улуу жеңиш күнүнө карата 31 августтагы президенттин кубогу, андан сырткары көчмөндөр оюндары дагы артта калып, быйылкы сезондогу эң маанилүү ушул окуя бул Кыргызстандын чемпионаты деп айтсак болот. Мына азыркы өтүп жаткан, ошентип бир топ белгилүү, популярдуу оюнчулар, кээ бир атактуу аргымактар бул турнирге келген жок. Ошентсе дагы баары бир командалар бир топ эле күчтүү. Бул жакта ошол Манас Ниязов мисалы үчүн, мен Ош облусунун, Ош шаарынын курамын карап көргөндө анын атын фамилиясын чындыгында көргөн жокмун. Буга чейинки оюндарда да ал чыккан жок. Андыктан бирок Рустам Тыналиев бар, мына азыр ошол ат майданда өзүнүн күчүн сынап атат. Ошондой эле Улан Насакеев бар, Темир Молдокулов, эми ал улуттук курамага командага кирбей калса деле, бирок Темир Молдокулов, андан сырткары атактуу Аскат Аскаров жүрөт. Кезектеги жекеме-жеке бул ирет дагы Кубаныч Султан уулу Сары Өзөндөн жана Эрсултан Айдаркан уулу Геркулес менен Талас облусунан чыкты. Жыйынтыгында улакты жерден эңип алганга мүмкүнчүлүк болду. Азырынча тегерек чийинден сыртка чыга элек, ошондуктан башка оюнчулардын эч кимиси аралашканга укугу жок. Эреже боюнча демек айта кетсек, мына ушул жекеме-жекеде эки командадан бирден гана ат кирет дагы, атайын белгиленген убакыт бар. Дал ошол кыска убакыттын ичинде улакты жерден эңип кетиши керек. Эгерде андай болбой калса, албетте чабандестер алмашат дагы, башкалары кирип, ошол белгиленген убакытта кайрадан улакты эңип кеткенге аракет жасашат. Ал эми чийинден сыртка чыкмайынча, албетте сүрмө топ, эч кимиси ага аралашканга укугу жок. Ал мезгилде Чүй облусунун оюнчусу эсепте теңеди. Өтө жакшы тактикалык жүрүш бул жерде орун алып кетти. 2 номердеги Кубаныч Султан уулу. Эсеп сандары 1-1. Ошентип Талас командасы көпкө чейин өздөрүн мына жеңүүчү катары алып жүрө алган жок. Арадан бир нече мүнөт өткөндөн кийин эсеп сандары тең эле олтурат. Эми баары кайрадан жаңы башталат. Албетте алдыда дагы 2 тайм бар. Ага чейин мына биринчи таймда эле соңуна чыга элек. Жана бул беттеш бир топ эле кызыктуу болчудай болуп турат. Эми Ысык көл менен албетте Ош облусунун беттеши ал деле кызыктуу, бирок эң башкысы мына ушул азыркы оюнда кимисе чыгат болду экен деген суроо кадимкидей көрөрмандардын бүйүрүн кызытат. Талас облусунун командасы деле финалга чыкканга татыктуу.
Үчүй облусунун командасы деле финалга чыкканга татыктуу, бирок азыр болсо ушул жерде кезектеги ийгиликтүү көрүнүш, кандай керемет жүрүш орун алды. Бул болсо Улан Насакеев, Конуш деген аргымакты минип жүргөн, бир топ жашка барып калган. Мына 1983-жылы өтүрүлгөн Улан Насакеев ошентип эсепти бул жерде 1-2-ге жеткирди. Ошентип Сары Өзөн үчүй командасы алдыга озуп чыкты. Эми Талас оюнчуларына бир аз оорураак болот. Үчүй облусунун командасы дээрлик көпчүлүгү бир командадан болгондуктан бири-бирин өтө жакшы түшүнөт. Жана булар 2-1 менен токтоп калышы мүмкүн эмес. Мына карап көрүңүздөр, ошол замат кезектеги чабуулга алар жөнөдү. 6-номердеги бул Айбек Иманалиев. Айбек Иманалиев өзүнүн тайгазанын көздөй бара жатат. Аттын башын буруп туруп, албетте карама каршы тарапты көздөй жөнөшү керек. Фархат Бейшекеев анын жанынан пайда болду. Жана ал мезгилде Улак 8-номердеги Бекназар Аматовго өткөрүлүп берилген экен. Ал Либидер менен сүрмө топтун арасында калды. Андан суурулуп чыкканга мүмкүнчүлүк болчудайбы? Жок, Улак бул жакта эмес. Улак артта калды да сүрмө топ баары башка тарапты көздөй кетип калды. Мына ушундай бир сыйра аттын башын буруп туруп, кайрадан тайгазанды көздөй жөнөдү. Камчыны оозго тиштеп, Бекназар Аматов тайгазанды көздөй бара жатат. Анын оң жагында дагы, сол жагында дагы Талас оюнчулары тоскоолдук кылганга жетишти. Өтө динамикалуу оюн, бири-бирине тең ата команда болгондуктан мына ушундай көрүнүш орун алып жаткан. Бекназар Аматов азыр өнөктөшү менен чогуу мына эсепти 3-1-ге айлантып кетти. Талас облусу ошентип биринчи болуп Улакты салып, Үчүй облусунун оюнчуларын бир топ шыктандырып койду окшойт. Анын жыйынтыгында ошентип бир упайга, бир салымга Үчүй облусунун оюнчулары 3 салым менен жооп берип атат. Мүмкүн эми кезек Талас облусунун оюнчуларына келгендир. Алар дагы ушул Үчүйдүн 3 салымына жооп берип койсо, албетте беттеш кызыктуураак болуп уланмак. Ал мезгилде Айбек Иманалиев Улак менен анын артынан өзгөчө мына ылдамдык менен Талас облусунун оюнчусу Астаркул Табышев жетип барган. Сары Өзөн оюнчулары кадимкидей үстөмдүк кылып атат. Улак көбүнчөсү дал ушул Үчүй облусунун оюнчуларында болууда. Азыр Улак албетте жерде калды. Менин оюмча аянттан сыртка чыгып кетти болушу керек. Аянттан сыртка чыгып кетсе, анда келип тегерек чийиндин ичине салмак Улакты. Убакыт соңуна, биринчи тайм соңуна чыгарына дагы бир нече мүнөттөр бар. Мына кезектеги жекеме-жеке орун алат. Калысы өзү келип Улакты ортого таштап кеттүү. Жок, бул Талас облусунун оюнчусу экен. Албетте картинка жогорку деңгээлде эмес, бирок колдон келишинче биздин жалпы кыргыз элине, көрөрмандарга бул берүүнү, бул оюнду жеткиргенге аракет кылуудабыз. 2-номердеги оюнчу кайрадан эле Кубаныч Султан уулу, жекеме-жекеде жалаң Үчүй облусунан ушул оюнчу чыгып атат. Ал эми Геркулес менен Эрсултан ал деле буга чейин алмашкыс жекеме-жекедеги оюнчу болууда. Улак жерде, албетте Геркулеске туруштук бере турган бир эле Ахиллес бар. Ахиллес жок учурда Геркулес башка Кыргызстандагы, дүйнө жүзүндөгү башка аттарга оңой менен алдырбайт. Ошондуктан ал Улакка жакын жайгашып алды. Ал мезгилде Кубаныч Султан уулу кыразы менен ары бери айланып атат дагы. Эрсултан Айдаркан уулу Улакты такымга басты. Бирок бир аз ыңгайсызыраак болуп турат, себеби ал сол такымга баскан учурда дал ошол жактан Кубаныч Султан уулу ага чапкенедей жабышты. Геркулес ал мезгилде
артына чегинип барып отуруп калды. Бул Геркулестин алсыздыгы эмес болгону мына ушундай ыңгайсыз позиция болуп калды деп айтсак болот. Азыр жогорку ылдамдык менен барат жаткан Кубаныч Султан уулу, ага каршы Данияр Искендеров. Канчалык жогорку ылдамдыкты кармасын, анын жолунан ошентип чыгып барды дагы тоскоолдук кылганга жетишип калды. Дагы деле болсо Чүй оюнчулары улакты өзүндө алып жүрөт. Жалал Абад облусу менен Бишкек шаары ушул 4-чү жарым финалга чыккан команда болуш үчүн бири-бирине каршы беттешип, анда Бишкек командасы Жалал Абадты 1-0 уткан болчу. Бирок Бишкек ушул Ысык көлгө 2-0 жеңилип калды. 3 тайпа болгондуктан мына ошол 3 тайпанын биринчи орунду алгандары финалга чыккан эле. Ал мезгилде биринчи тайм соңуна чыкты. Азыр экинчи 20 мүнөттүктү баштайбыз. Мына экинчи тайм башталды. Эсеп сандары болсо 3-1. Сары Өзөн командасы алдыда. Алар алгач Геркулес менен Айдаркан уулу Эрсултан эсепти ачкан болчу Талас командасынан. Андан соң Кубаныч Султан уулу эсепти 1-1 жеткирди. Ошентип Улан Асакеев жана Бекназар Аматовдор экинчи, үчүнчү улакты тайгазанга салып кетти. Жыйынтыгында 3-1 эсеби катталып турат. Азыр мына тыныгуудан кийин экинчи 20 мүнөттүктү баштадык. Жекеме-жекеде кайрадан эле эки команда тиришип атат. Бул ирет мына Кубаныч Султан уулунун кыразы бир топ ийгиликтүү. Анткени азыр ортодо Эрсултан Айдаркан уулу мына Геркулес менен чыкпастан Норус Раатбек уулу чыккан Аватар менен. Аватар кыразга туруштук бере алчу да эмес. Жок, бирок баары бир азыр кайрадан ыңгайлуу позицияны Аватар ээлеп алды. Буларга белгиленген убакыт бар. Ал мезгилде улак жерден көтөрүлбөсө, бул экөө тең чыгарылат дагы, анда башка чабандестер ортого түшөт. Ошентип биз мына кантип жарым финалга чыккан тууралуу сөз кылып аттык эле. Чүй облусу, Бишкек шаары жана Ош шаары А тайпасында болчу. Мына ошондо Чүй облусу Бишкек менен Ошту ишенимдүү жеңди дагы. Алар биринчи орун менен жарым финалга түз аттанды. Талас облусу Ысык көл менен Баткен облусун ишенимдүү туруп, алар дагы түз жарым финалга чыкты. Ошондой эле Ош облусу, алар Б тайпасында болчу. Атаандаштарын Нарынды жана Жалал Абадты утуп, алар биринчи орун менен ошол жарым финалга чыгып келген. Жарым финалда албетте 4 команда болушу керек. Мына ошондуктан 4-чү болуп чыкканга бул жерде жакшы бир мүмкүнчүлүк экинчи орунду алган командалар үчүн түзүлдү. Алар А тобунда экинчи орунду алган Бишкек, С тобунда экинчи орунду алган Ысык көл жана Б тобунда экинчи орунду алган Жалал Абад болчу. Ошолордун ичинен Ысык көл облусу эки атаандашын утуп эми чыкты дагы. Демек Ош менен Ысык көл, ал эми Чүй менен Талас бири-бирине каршы ойноп атат. Буга чейин мына бир нече күн ушул тайпалык оюндар орун алды. Биз болсо сиздерге ушинтип мына жарым финалдан баштап беттештерди сунуштап атабыз. Кезектеги жекеме-жеке бул ирет ортодо кимдер бар экенин азыр ушул жактан байкап көрөбүз. Азырынча эч ким көрүнбөйт. Бизге калысканы кайрадан эле 3-чү номердеги демек Норус Раатбек уулу Аватар менен ортодо. Ал эми Кубаныч Султан уулу ал өзүнүн аргымагы крас менен
азырынча экинчи тайм, андыктан кандайдыр бир убакыт чоюлуп атат дегенге, убакыт созулуп атат дегенге албетте негиз жок. Бирок баары бир Талас облусу эртелетиш керек. Жөн эле мына ушинтип тура бергенде убакыт өтө берет дагы, эми 3-1 эсеби бул кадимкидей эле Чүй облусунун оюнчуларына артыкчылык берет. Ошондуктан бир аз болсо да мына Норус Ыраатбек уулу шаша баштады. Бирок улакты эңип кеткенге азырынча мүмкүнчүлүк жок. Сол тараптан эңкейип улакты эңгенге аракет жасаган. Эми ээрге оңдонуп мингенче мына Кубаныч Султан уулу улакты тартып кеткенге ал дагы аракет жасап көрдү. Ортодо байкалбаган менен айыгышкан күрөш жүрүп атат мына жекеме жекеде. Ал учурда Норус Ыраатбек уулу улакты эңип кете алган жок. Албетте дал ушул улакты эңип жаткан жагынан Кубаныч Султан уулу келип атпайбы? Бул дагы өзгөчө чоң өнөр, өзүнчө бир искусство деп айтсак болот. Жекеме жекеде ушунчалык шамдагай болуш керек. Жана албетте аргымактардын дагы күчү көп нерсеге көз каранды. Мына азыр Геркулес атаандашын кадимкидей арыз сүрүп баратканын караңыздарчы. Чыныгы жаныбар, күчтүү жаныбар экенин ошол жерден далилдеп атат. Ал эми Сары Өзөндөн чыккан кайсыл ат экени азырынча белгисиз. Жок, бул жерде 7-чи номердеги, демек Кушубай Ильяс уулу ошентип улакты жерден эңди. Жана такымга басканга азырынча мүмкүнчүлүк жок. Кубаныч Султан уулу экен краз менен таңкалыштуу. Кубаныч Султан уулу буга чейин ортодо болчу. Андыктан булардын орду алмашканда кандай болуп кетти? Улакты такымга басканга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Анткени мына ушул эрдин кашы жактан кол салып аткан учурда атайын Кушчубай улакты ылдыйраак кармап турат. Кушчубай 1995-жылы төрөлгөн. Ак куш деген аргымакты ал негизи минип жүрөт. Андыктан азыркы учурда ал 23 жашта. Эми мына күчкө толуп, тажрыйба чогултуп келе жаткан биздин чабандестерибиздин бири. Келечекте бул улакчыны деле албетте улуттук курама командадан көрүп калаттырбыз. Ансыз деле мына ушул Өзбекстанда жер улак боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Ал жакта мына биздин улуттук курама командага мүмкүн кирип калар. Азыр болсо кайрадан улак ортого коюлушу керек дагы. Дал ошол жерден кезектеги жекеме жекеге күбө болобуз. Бул ирет ортодо кимдер болду экен? Экинчи номердеги ошол эле Кубаныч Султан уулу жана Норус Ыраатбек уулу. Норус Ыраатбек уулу дагы 1995-жылы төрөлгөн. Талас курама командасында дээрлик мына ушул 95, 93, 94-жылы төрөлгөн оюнчулар өтө көп. 96 арасында. Эми булар Талас жаштары командасында, эгерде жаңылбасам. Андан кийин ынтымак негизги командасы болсо Таластын, ошондой эле Мурас деген алардын дагы бир командасы бар эле. Дал ошол жакта ойноп жүргөн чабандестер. Ал эми Чүй облусунуку белгилүү, алардын көпчүлүгү дээрлик баары мына Сары Өзөн Чүйдө, бирок арасында албетте мисалы үчүн Аскат Аскаров, өзү Аскат Аскаров болсо ал Достук командасынын негизги өзөктүү оюнчуларынын бири. Азыр болсо 9-чы номердеги Сары Өзөн оюнчусу Ильяс Исаков ошентип ал тайгазанды көздөй мына жебедей сызып жөнөдү. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Андыктан эсеп сандар өзгөрүш керек. Дал ошондой Ильяс Исаков десятка менен барып 4-чү улакты тайгазанга салып кетти. Талас облусунун оюнчулары бир аз тактикалык жактан албетте катачылык кетирип алды. Себеби өтө жакшы ылдамдыкты кармаган Ильяс Исаковго каршы бир дагы оюнчусун кое албай калды. Коргоочулар ал жерде жакшыраак иштеш керек эле. Албетте бул көкбөрүдө мына ушундай башка командалык оюндар сыяктуу эле коргоочулар, чабуулчулар бар.
жекеме жекеге даярдалган өзүнчө аргымак, өзүнчө чабандес ошондой эле коргонууда иштеген, андан сырткары чабуулга көбүрөөк басым жасаган. Баары эле универсалдуу, баары деле чабуулга чыга алат, баары деле коргонууда ойной алат, бирок ошентсе дагы ар бир чабандестин күчтүү тарабын колдонгонго көбүрөөк аракет кылышат. Ал мезгилде Санжар Идрисов улакты төшүнөн кармап алып эле бул жерде өйдө көтөрүп кеткенге аракет кылды эле. Жүнүнөн кармап алган окшойт, андыктан ал кайрадан жерге түшүп калды. Улактын ооругунан эмес, улакты ыңгайсыз жагынан кармап алган үчүн жерге түшүп калды. Улактын салмагы албетте стандарт бул 35 килограмм, бирок кээде андан салмагы бир аз өтүп кеткен учур болот. Эгерде ушул аянт суу болсо, баткак болсо, ал кадимкидей сууну өзүнө сиңирип алып, салмагы оорлой түшөт. Кечээ күнү бул Ош облусунда мына ушул Төлөйкөн ат майданында албетте аба ырайы бир топ бузулуп турган болчу. Ал мезгилде мына чабандестер карасаңыздар, алар оюндун жүрүшүндө эле аттарын алмашып минип алды. Чындыгында андай эреже жок. Мисалы үчүн бир чабандес беттештин башынан аягына чейин бир атты миниши керек деген эреже жок, бирок башкачараак эреже бар. Ушул бир курам, мисалы үчүн ушул Талас облусун азыр ала турган болсок, алар канча атты башында табыштамага берген болсо, мына ошол аттар гана ойнойт. Андан сырткары, мисалы үчүн жарым финалга чыккандан кийин дагы сырттан кошумча аргымактарды алып келгенге уруксат берилбейт. Бирок ушул табыштаманын ичиндеги аттарды алмашып мингенге уруксат бар. Жалпысынан табыштамада мисалы үчүн Норус Раатбек уулу Аватар менен жүрөт деп айтылганы менен, азыр мына дал ушул Норус Раатбек уулу өнөктөшү менен минген аргымактарын алмашып алды. Ал эми ортодо Кушчубай Илес уулу, жекеме жекеде Кубаныч Султан уулу болсо, Үчү облусунан кайрадан эле дал ушул оюнчу. Бул 1992-жылы төрөлгөн 26 жаштагы чабандес. Жекеме жекеде таптакыр чарчабастан бардык ушул жекеме жекеде ал өзү оюнга аралашып атат. Эми Талас облусунан буга чейин Эр Султан чыгып атты эле, андан кийин Норус чыгып атты. Азыр болсо Кушчубай ортого чыгып атат. Ошентип алмашып өздөрүнүн аракеттерин көрүүдө. Убакыт болсо өтүп атат. Азырынча экинчи тайм, бирок ушул үчүнчү тайм башталгандан кийин, үчүнчү таймда эгерде мына ушул эсеп сакталып кала бере турган болсо, анда албетте Талас командасында мүмкүнчүлүк дээрлик жокко эсе болуп калат. Эртерээк эсеп сандарын кыскартыш керек. Ортодо Чубак Нурманбет уулу ал улакты жерден эңди. Ага каршы Темир Молдокулов 1984-жылы төрөлгөн. Ал азыр дээрлик мына 34 жашка чыгып калды. Бирок дагы деле болсо күйлөө күчтүү, кадимкидей өзүнүн эң жакшы жылдарындагыдай улакты тартып жүрөт. Таптакыр мына такымга басканга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Бул тактикалык жүрүш катары дагы колдонулушу керек. Себеби 4-1 эсебинде алдыга чыгып алган Чүй оюнчулары оңой менен эми ушул тегерек чийинден атаандашы чыгып кетишине мүмкүнчүлүк бере бербейт. Ошентсе дагы булар аянттан жок, дагы деле болсо чыга элек экен. Мына улакты экөө бөлүшө албай жатат. Аягына чейин күрөшөт. Себеби эсеп 4-1. Эгерде тескерисинче 4-1 Талас облусунун пайдасында болсо, азыр Темир Молдокулов мынчалык жабышмак эмес. Акырын аянттан сыртка чыкканга мүмкүнчүлүк берип туруп, сүрмө топ менен кошо кайрадан улакка жабышмак. Азыр андай эмес. Чубак Нурманбет уулу ишенимдүү, улакты такымга басмайынча ал дагы тегерек чийинден чыкпайт. Себеби андан чыкты дегенче сүрмө топ келип, албетте кимдир бирөөсү, айрыкча атаандаштардан бирөө келип улакты тартып кетиши ыктымал. Мына ошондуктан уламдан улам аттын башын буруп, тегерек чийиндин ичинде калууда.
өтө көпкө чейин мына убакыт созулуп кетти дагы. Эми гана аянттан улак сыртка чыкты. Ал мезгилде аны өзүндө сактап кала алган жок Чубак Нурманбет уулу. Чубак Нурманбет уулу бул улуттук курама командада ойногон оюнчу. Ошондой эле Нуржан Мелисбек уулу менен биргеликте Эрлан Төлөбеков дал ушул оюнчулар азыр Талас курама командасынын катарында ойноп атат. Алар көчмөндөр оюндарында дагы өздөрүнүн күчүн сынап көрдү. Чүй облусунда дагы Кубаныч Султан уулу бар, Рустам Таналиев бар, Улан Насакеев. Булар дагы ошентип Кыргызстандын желегин көчмөндөр оюндарында желбиреткен. Талас оюнчулары улакты алып жүргөнү менен азырынча алар өздөрүнүн тайгазанында аянттан сыртка чыгарып салганга аракеттер көрүлдү. Менин оюмча чыгып кетти окшойт. Чийин так бизге көрүнбөй калды. Мына тегерек чийинге келе жатканына караганда, демек бул жерде улак сыртка чыгып кеткен. Ошондуктан Талас оюнчусу аны улакты жерге таштап салбастан чийинге алып келди. Себеби убакыт Талас оюнчуларына каршы иштеп атат. Кезектеги жекеме жеке улакты так ортого коюп бериши керек. Чүй облусунун оюнчулары жада калса улакты ортого койгонго дагы аракет кылбайт. Себеби убакыттын өткөнү алар үчүн жакшы. Көкбөрүдөгү мына убакыт кандай эсептелет? Азыр мына улакты ортого койгонго чейин кетип аткан секундалар алар кошумча убакыт болуп кошулуп берилбейт. Ошол таза 20 мүнөт эмес, албетте калсын ышкырыгы жаңырып, мисалы үчүн тайм башталды. Ошол учурдан баштап ортодо эмне болсун, оюн токтоп калсын, аянттан сыртка улак чыгып кетсин, кайра алып кирсин, баары бир ошол туп-туура 20 мүнөттө өткөн учурда, бүткөн учурда кайрадан ышкырык жаңырат дагы ошол тайм соңуна чыгат. Муну жакшы билген, албетте, Сарыөзөн оюнчулары колдон келишинче шашпастан ойногонго аракет кылат. Ал эми мүмкүнчүлүк болсо ошентип эсеп сандарын андан да көп өткөнгө аракеттер көрүлөт. Кушчубай Ильяс уулу улакты эңгенге азырынча батынбай жатат. Себеби Кубаныч Султан уулу аны жакшылап, мына ушул жерде байкап турган учуру эми гана улакты эңерди, ал келип тоскоолдук кылат. Мына байкасаңыздар, аттардын күчү бул бир, албетте. Ошол эле Геркулеске каршы туруу кыйын, бирок андан сырткарыдагы эсеп сандарына карап тактикалык жүрүштөр орун алып атканын албетте эстен чыгарбаш керек. Буларга белгиленген убакыт соңуна чыгып калды окшойт. Азыр башкалары кирди, байкап көрөлү. Дал ошондой Чубак Нурманбет уулу ортого кирди. Талас командасынан, ал эми Чүй командасынан Темир Молдокулов, Суусамыр, ал негизинен ушул оюнга Суусамырды менен чыгышы керек эле. Жекеме жеке ортодо аттардын тиреши орун алып атат. Кимисиники мыкты болуп кетет экен. Мына Геркулес жок учурда ал ортого чыкпай калган мезгилде кадимкидей тирешүү орун алып атат. Эсеп 4-1 бул Чүй командасы үчүн өтө ыңгайлуу эсеп болуп эсептелет, эсеп болуп саналат жана жекеме жеке менен экинчи таймдын көпчүлүк бөлүгү ушул жекеме жеке менен өтүп атат. Биринчи тайм өтө сонун болду эле. Анда бул тегерек чийиндин ичинде улак көпкө кармалбай, көбүнчөсү ушул сүрмө топто улак жүрдү эле. Мына ошондой жүрүштө албетте Чүй оюнчулары ийгиликтүү болуп кеткен. 3 ирет улакты тайгазанга салганга жетишкен болчу. Бирок эсепти ачкан Эрсултан Айдаркан уулу Талас облусунан ал жекеме жекеден чыгып улакты салып кеткен жок. Ал сүрмө топтун ичинен эле кадимкидей эле чабуулга барып эсепти ачып кеткен эле. Азыр 2 чабандес 2 шыйрагынан кармады. Жок, бирөөсү шыйрагынан кармаптыр. Азыр болсо Темир Молдокулов улакты өз тарабына алып кеткенге жакыныраак болуп жаткандай. Кимис улакты тартып кетет болду экен. Бул экөөсүнө, бул эрөөлгө эч ким мына каршылык көрсөтө албайт. Эгер деле чийинден чыкпаса, мына эми чыкты окшойт. Чыгып кетти, эми сүрмө топ аралашса болот.
ой азамат, азыр мына бир эле жанынан өтүп бара жаткан учурда Эрлан Төлөбеков улакты жерден эңип кеткенге мүмкүнчүлүк алгандай болду эле. Бирок эртерээк улакты кое берди. Андан ары сүрмө топ эч кимисе мына аттардын туяктарынын арасынан улакты эңип кеткенге мына Батымбай жатат жана ким эңип кетет болду экен. Бул жерде дагы атайын белгиленген убакыт бар. Анын ичинде улак жерден көтөрүлбөсө албетте калыс өзүнүн чечим чыгарганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Алмашууда турган оюнчулардын жанында, чабандестердин жанында азыр улак турду эле. Эми болсо кезектеги жекеме жеке орун алат. Ортого бул ирет дагы Кубаныч Султан уулу чыгууда. Мына ошентип Кыргыз Республикасынын Жаштар, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги 7 облустан бирден команданы жана Ош менен Бишкектен дагы бирден команданы чогултуп, 9 топту, 9 команданы Ош облусуна Төлөйкөн ат майданына алып келди жана ошол жерден чыныгы Көкбөрү майрамын турнирин улантууда деп айтсак болот. Ал мезгилде экинчи таймдагы соңуна чыгып калды жана эсеп сандары 4-1 Сары Өзөн Чүй алдыда. Урматтуу Көкбөрү сүйүүчүлөр, ошентип биз Сары Өзөн Чүй жана Талас облусунун ортосундагы 3-чү таймды баштадык. Эсеп сандары 4-1 экенин эсиңиздерге салалы. Алгач Эрсултан Айдаркан уулу Талас командасын алдыга алып чыккан. Андан кийин Кубаныч Султан уулу бир рет салым салды. Улан Асакеев экинчи салымды салды. Бекназар Аматов 3-чүнү, ал эми Ильяс Исаков ал 4-чү салымды ошентип салып кетишти дагы. Эсеп 4-1 айланып калды. Эми финалга чыгуу үчүн болгон күрөштө Сары Өзөн Чүй бир топ эле жакын турат. Бул Кыргызстандын Көкбөрү боюнча чемпионаты. Ошентип 9 команданын ичинен суурулуп чыккан 4 бар болчу. Ошол 4-өсүнүн 2-өсү Сары Өзөн Чүй менен Талас облусу. Мындан сырткары бул оюн соңуна чыккандан кийин Ош облусу менен Ысык Көл облусунун курама командалары беттешет. Алардын дагы жеңүүчүсү финалга чыгат. Ал эми жеңилгени азыркы команданын жеңилгени менен коло байге үчүн ат салышат. Байге фонду деле өтө аз эмес. Ушул кооз сонун турнирде Кыргыз Республикасынын Жаштар, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги уюштуруп берүүдө. Бул жакшы жөрөлкө болуп калчудай. Эми жыл сайын ушул Кыргызстандын ар кайсыл облусунда эми Кыргызстандын Көкбөрү боюнча чемпионаты өтүп турат. Бул үчүн дал ушул турнирди уюштурган уюштуруучуларга албетте ыраазычылык билдириши керек. Канчалык Көкбөрү боюнча турнирлердин саны көп болсо, ошончолук күйөрмандарга дагы жакшы жана спортчулардын өздөрүнө да жакшы формасында жүргөнгө, тонуста жүргөнгө. Азыр болсо мына жекеме жеке 3-чү таймдагы алга чыкты. Жекеме жеке анда Норус Раатбек уулу улакты сол такымга дээрлик басып алды жана ошентип чийиндин ичинен, тегерек чийинден сыртка чыгып кетти. Эми сүрмө топ улакты алып кеткенге аракет жасашат. Тайгазанды көздөй бара жаткан Норус Раатбек уулу, анын жанында өнөктөшү бар Эрлан Төлөбеков. Улан Насакеев каршылык көрсөтүп атат. Улан Насакеев болбосо азыр эсеп сандары 4-2 айланып кетмек. Улактын эң кызыктуу жери мына ушул сүрмө топ. Улакты бири-биринен талашып жүргөн учуру деп айтсак, албетте таптакыр аша чапкандык болбойт. Чыныгы эрендердин эр оюну, ушул бука моюн, буурасан
Кыргыздын чыныгы мырзалары ойноп жаткан көкбөрү. Чыныгы мырзалар гана чындыгында көкбөрү ойной алат. Канчалык хоккей же болбосо башка мына ушундай спорттун түрлөрүн чындыгы мырзаларкы деп айткан менен алардын баары көкбөрүнүн жанында чындыгында караандабай калат деп айтсак деле эч кандай аша чапкандык эмес. Мына көчмөндөр оюндарында көрбөдүкпү? Канчалаган өлкөлөрдөн командалар келди, бирок биздин Кыргызстандын улуттук курама командасынын фонунда алар чындыгында таптакыр эчтекеге жарабай калганын көрдүк. Ошол эле финалга чыккан Өзбекстан, жарым финалдан финалга чыга албай калган Казакстанды карап көрөлү, алар таптакыр карандабай калды. Бирок аягына чейин аракет кылган ошол Өзбекстан курама командасы болду. Бирок мындай турнирлер албетте алдыда көп. Эмки дүйнөлүк 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Туркияда болот. Ал жакта нейтралдуу аянтта мүмкүн ошол көкбөрүдөн мен кыйынмын деген өлкөлөрдүн баары менен биздин кыргызстандыктар бет келет жана ал жерде дагы Кыргызстандын желегин дайыма желбиретип жүрөт деген ишеничибиз бар экени албетте белгилүү. Ал мезгилде Улан Насакеев улак менен мына жакшы ылдамдыкты кармап Тайказанды көздөй бара жатат. Өнөктөштөрү толугу менен ачып берди жана Тайказанда жанында тоскоолдук кылган эч ким жок. Улакты такымдан алып туруп мына салып кетти. Улан Насакеев ошентип дубль жасады. Бүгүнкү беттеште ал 4-чү жана 5-чи жок 2-чи жана 5-чи улакты Тайказанга салып кетип отурат. Улан Насакеев өз командасынын чыныгы лидерлеринин бири экенин ушул жерден далилдеди. Эсеп 5-1. Эми Талас облусу албетте финал жөнүндө үмүт кылбай койсо деле болчудай окшойт. Эмнеси болсо дагы Чүй Сары Өзөн командасы өздөрүн өтө жакшы жагынан көрсөттү. Албетте Таласта мыкты командалар бар, ошол эле Ынтымак, ошол эле Мурас. Ага чейин Талас жаштары деген команда болуп жүргөн. Ал жакта Талас облусунан эгерде бардык чабандестерин чогулса, бир нече команда чыгарса болот. Бирок алардын арасынан ушул улуттук курама командада ойноп жүргөн чабандестерге чейин келип, үчөөсү келип, бирок азыр Сары Өзөн Чүйдүн фонунда өздөрүн жакшы көрсөтө албай жаткан учуру биринчи улакты салып алып, андан кийин Талас командасы эмнегедир андан аркы бир идеясы жок сыяктуу, эмне кылаарын билбей калгандай көрүндү дагы. Сары Өзөн Чүй толугу менен өздөрүнүн үстөмдүгүн көрсөтүп, өздөрүнүн дымагын көрсөтүп атат. Ал мезгилде ким аттан түшүп калды? Сары Өзөндүн бир оюнчусу, бирок аттан канчалык тез түшкөн болсо, ошончолук бат кайрадан минип кетти. Бул Фаркат Бейшекеев болчу экен. Мына атка жеңил тайгачак, же болбосо чыныгы шамдагай, чапчаң оюнчулар деп ушуну айтсак болот. Аттан кулап, башка аттар келип аны түртүп сүзүп кеткенче кайрадан ошол замат мына өзөңгүндө тебинбестен эле жөн эле атка минип кеткендей көрүндү. Жана жекеме-жеке орун алышы керек. Райымберди Жаныбай уулу улакты Бекназар Аматовго өткөрүп берди. Бекназар Аматов ошол замат алып барып тегерек чийин ичине койду дагы. Биз азыр Эрлан Төлөбековду жекеме-жекеден көрүп атабыз. Талас командасынан. Ал эми Чүй командасынан биз көнүп калган Кубаныч Султан уулу. Эрлан Төлөбеков дагы, Кубаныч Султан уулу дагы экөө тең Кыргызстандын улуттук курама командасынын оюнчулары. Мына азыр экөөсү өздөрүнүн кичим экени үчүн күрөшүп атышат. Жана бул реттагы Талас оюнчусу мына Эрлан Төлөбеков улакты эңип алды, оң такымга басып алды жана Кубаныч Султан уулу азыр ага ишенимдүү тоскоолдук кыла албайт. Эрлан Төлөбековго ыңгайлуу учур керек эле. Мына өтө жакшы суурулуп чыкты топтон, анын жанында тегерек жагында эч ким жок эле, бирок эмнегедир ылдамдык өтө жай болуп калды. Ылдамдыкты күчөтсө деле болмок, бирок күчөткөндүн мааниси жок болуп калды. Эмне үчүн? Себеби улак такым деле.
улакты такымдан чыгарганча бир убакыт өтөт. Эгерде улак ээрдин кашында болгондо, мына ошол жанакы келе жаткан ылдамдык менен келип улакты тайгазанга салып кетмек. Улакты ээрден чыгарганга деле албетте жок дегенде 1-2 секунд убакыт керек. Ошол 1-2 секунд убакытты Сары Өзөн оюнчулары берген жок. Анын жыйынтыгында эсеп сандары өзгөрбөстө мына 5-1 бойдон калып отурат. Эртең болсо Көкбөрү оюнчулары үчүн тыныгуу. Анткени мына бүгүн булар оор беттешти өткөрүп атат. Ал эми бүрсү күнү финалдык беттеш болот. Жана ошондой эле 3-чү орун үчүн дагы ат салышуу, 3-чү орун үчүн дагы таймаш дал ушул бүрсү күнү болмокчу. Ошону менен бирге ат чабыштын 4 түрү боюнча мелдеш өтөт. Мына ошол Төлөйкөн ат майданында эреңиш болот. Бир гана Көкбөрү эмес, ат оюндарынын бир нече түрү боюнча мелдештер бул жакта орун алмакчы. Азырынча мына жалаң Көкбөрү оюнчу болуп атат дагы. Ошол 3 ноябрь күнү демек жыйынтыктоочу негизги оюндар орун алат. Ошол ат чабыштын түрлөрү, эреңиштин финалдык бөлүгү, ошондой эле Көкбөрүнүн байгелүү орундары үчүн болгон таймашы. Ал мезгилде Аскат Аскаров мына улакты эңип кетти жерден. Чындыгында менин жеке пикирим, бирок көпчүлүк ага кошулат болуш керек. Ушул Аскат Аскаров улакты эңүү жагынан астыга киши салбайт. Мындай улакты эңген чабандестер көп, бирок мынчалык Аскат Аскаровда эмес. Жада калса Манас Ниязовго караганда дагы ушул Аскат Аскаров улакты эңүү жагынан өтө мыкты деп айтып жүрүшөт. Азыр деле байкадыңыздар, ал улактын жанынан өтүп баратса эле, демек улакты эңип кеткен болот. Аскат Аскаров аны эңди эле, бирок аянттан сыртка чыгып кетти. Ал мезгилде Талас оюнчусу Геркулес менен бул ирет аны ким минип жүрдү экен жакшылап байкап көрөлү. Аны Кушчуба Ильяс уулу минип чыгыптыр. Геркулес эмеспи бул? Кашкасына караганда ошол болушу керек. Андан сырткары Аккушту чындыгында мен өңүнөн тааныбайт экенмин. Негизинен Кушчубай Ильяс уулу ал Аккуш деген аргымакты минип жүрүш керек эле. Азыр болсо мына жекеме-жекеде ишенимдүү түрдө Кушчубай Ильяс уулу улакты такымга басып алды. Жана ага каршылык көрсөтүп жаткан Темир Молдокулов мына тажрыйба десе тажрыйба бар, бул оюнчуда күч десе күч бар. Эмне керек болсо албетте ошонун баары бар. Бирок эми жекеме-жекеде ишенимдүү туруштук берген Ахиллес Геркулес сыяктуу аргымактары жок. Ал мезгилде Талас оюнчулары эсеп санын кыскартканга аракеттер көрүлүп атат. Бир рет улакты салып кое алат болду экен. Жеңишке жетеринен албетте шегим бар Талас оюнчуларынын, бирок эсеп сандарын кыскартканга эмне үчүн болбосун? Аягына чейин аракет кылып атышат жана улакты тайгазанга саларда азыр мына аттан түшүп калды. Кушчубай Ильяс уулу өтө керек учур болчу. Үзөңгүгө мына тебинип чиренип туруп ошол жерден бир улакты тайгазанга салып алаарда мүмкүнчүлүк болбой калды. Тескерисинче Сары Өзөнчү оюнчулары чабуулга жөнөп атат. Улан Насакеев кайрадан эле оң такымга улакты басып жүрөт. Атынын мына куйругун түйүп алган жана канчалык деңгээлде азыр эсеп сандарын дагы өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болду экен. Тайгазанды көздөй ишенимдүү жөнөдү. Ага каршы Улан Насакеевке каршы бир оюнчу, анын жолунан Нуржан Мелисбек уулу тосуп чыгып аткан. Жана Нуржан Мелисбек уулу ошентип жолунан тосуп олтуруп, бул рет улакты тайгазанга салганга мүмкүнчүлүк бербей калды. Өтө жогорку ылдамдык кармалып атат. 3-таймдын аяк жагы экенине карабастан
ошондуктан бир нече аргымакты чабандестер аттан жыгылды. Мына азыр экинчиси жыгылды. Буга чейин дагы бирөөсү арткы фондо кулап түшкөн эле. Улак башка жака кеткендиктен мына камера дагы ошол жака жылып кетти дагы. Биз алардын ким кулаганын буга чейин аныктай албай калдык эле. Азыр болсо жерде жөө басып бара сол буту жарат алып калган экен. Менин оюмча бул Ерсултан Айдаркан уулунун минип жүргөн аргымагы болчу. Жогорку ылдамдык мына кагылышуулар орун албай койбойт. Бул албетте волейбол сыяктуу эки команда эки тарапта туруп алып ойной турган нерсе эмес. Андыктан ушинтип аралашып бири-бирине каршы жүрөт. Жон гана оюнчулар эмес, ошол эле учурда аргымактар дагы жогорку күү менен ылдамдык менен келип бири-бири менен кагышып төртүшүп кеткен учурда мына ушундай жараат алуулар болбой койбойт. Эң башкысы эми оюнчулар өздөрү жараат албаса экен деген тилек. Ал эми аргымактардыкы албетте адам жараат алганга караганда бир аз кечиримдүүрөөк деп айтсак деле болчу да. Ал мезгилде мына бир эңкейип Норус Ратбек уулу улакты эңип кеткенге аракет жасады. Эсеп сандары 5-1. Азыр убакыттын өткөн албетте Сары Өзөн Чүй командасы үчүн толугу менен ыңгайлуу, алардын пайдасына, ошондуктан алар шашпайт. Талас облусу экинчи таймдан баштап аракет кылып баштаса болмок. Азыр бир аз алар кечиге түшкөн сыяктуу. Бир топ эле кечигип калышты. Үчүнчү тайм деле ортолук бөлүгүнөн эбак өтүп кеткен. Аларда ашып кетсе бир 5 мүнөттөй эле убактысы бар. 5 мүнөттүн ичинде 5 ирет улак салыш керек. Мында ошондо гана Талас командасы финалдык бөлүккө чыга алат. Норус Ратбек уулу улакты оң такымга басып жүрөт. Өнөктөшүнө өткөрүп бергенге мүмкүнчүлүгү болот экен. Чүй облусунун оюнчусу кадимкидей жогорку ылдамдык менен келип ушул эки чабандестин ортосуна кирип келди. Өнөктөшүнө улакты өткөргөнгө жетиштиби же жетишпей калдыбы? Улак жерге түшүп калган сыяктуу. Же эмне болду? Эмне болсо да иш кылып бул жерде эми жекеме-жеке орун алат. Эки командадан кимдер чыгарын карап көрсөк, демек кайрадан эле Геркулес менен Кушчубай ортого чыкты. Темир Молдокулов ал өзүнүн аргымагы менен, Геркулес бул ирет дагы жерге кулатат. Буга чейин бир отуруп калды эле. Азыр чалкалап кала жаздады. Бул жерде эмне болду? Эреже бузуубу? Негизинен эгерде мына ушул жекеме-жекеде чабандес аттан түшүп кетсе, ал жерде убакыт токтотулбайт. Азыр болсо Кушчубай улакка колу жеткени менен аты алысыраак болуп калды. Ошондуктан бир мындай таканчыктай турган бир нерсе жок болуп калгандыктан колун кое берди эле. Ал мезгилден пайдаланып Темир Молдокулов улакты эңип алды. Жок, эңбептир. Таң калыштуу. Жакшы эле көтөрүп бара жатты эле. Эмне болуп кетти? Же ат улактын бир жагын басып алды эле. Ошентип олтуруп жекеме-жекеде Темир Молдокулов азыр өтө кооз ойноп атат. Мына аргымактардын тиреши карап көрүңүздөр. Ушундай капталдатып келтирип бири-бирин ары бери сүрүп түртүп башташат. Мында ушул жекеме-жекеден канчалык аргымак өзүн жакшы көрсөтө алса, албетте анын баасы да көтөрүлөт. Анын кадыр баркы да көтөрүлөт. Темир Молдокуловдун аргымагы албетте толук туруштук бере албаса дагы кадимкидей Геркулести жүдөтүп аткан учуру. Азыр бул жерде аргымактар алмашты го дейм. Ооба, буларга белгиленген убакыт соңуна чыгып калды. Ошондуктан Эрлан Төлөбеков чыкты. Бул Талас облусунан, ал эми Кубаныч Султан уулу Чүй облусунан чыкты. Бул ирет эми кимисе ийгиликтүү болуп кетет болду экен. Кубаныч Султан уулу өтө активдүү болуп атат. Атаандаштын оң жагынан, сол жагынан айланып келип арт жагына өтүп алганы дагы туура. Себеби улакты эңип жаткан киши атаандаш кайсыл жактан келе атканын арт жагында турганда көрбөй калат.
мына ошол мезгилде кайсыл учурда келип арттан келип тоскоолдук кылаарын ал билбей калат дагы. Ошон үчүн ага өтө кыска убакыт калат. Мына ат үстүндө улак тартыш, Эрөөл бул жерде башка эч ким мына каршылык көрсөтө алмак эмес. Бирок ошол жерде Кубаныч Султан уулу улакты өзүндө алып калды дагы. Азыр өнөктөшүнө өткөрүп бергенге аракет кылып атат. Өнөктөшүнө өткөрдү же жетишпей калды. Байкап көрөлү, улак кимде жүрөт? Улак Ильяс Исаковда. Ильяс Исаковго улакты өткөрүп бергенге жетишиптир. Ал мына оң такымга басты. Жок, бул тайгазан эмес, бул өздөрүнүн тайгазаны. Андыктан карама каршы тарапты көздөй жөнөшү керек. Мына ылдамдыкты кошту. Жана жолунан бир талас оюнчусу чыкты эле. Аны көрдүм да деген жок. Өтө жакшы ылдамдык менен бар. Буту улак абайласа экен. Өзөңгүдөн мына эми гана бутун кое берди. Буту кайрылып кетпептир. Бирок булар чындыгында оюндун кызуусуна киргенде эч нерсени байкабай калышат. Чабандестер жада калса ушул коргонууну да кээде унутуп койгон учурлар болот. Бирок азыр албетте Ильяс Исаковдун жолу болуп кетти. Өзөңгүдөн буту чыгып кетти дагы. Бери жакта калды. Болбосо негизинен аты кулабаса анда эсепти 6-1 айлантып койгонго мүмкүнчүлүк болот беле. Айбек Иманалиев улак менен бара жаткан, аттын башын бурганга жетишпей, күү менен барып аянттан сыртка чыгып кетти. Андай болсо демек кезектеги жекеме-жеке орун алышы керек. Беттештин тагдыры чечилди. Себеби оюн бүтөрүнө, 3-чү тайм бүтөрүнө бир мүнөттөн азыраак убакыт калып отурат. Ошентип Сары Өзөн Чүй командасы финалга чыкты деп расмий айта берсек болот. Сары Өзөн Чүйдү ошентип Ош облусунда Төлөйкөн ат майданында болуп жаткан Кыргызстандын чемпионатында финалга чыгыш менен куттуктайбыз. Азаматтар мына керемет оюнду бүгүн жүргүзүштү. Ал эми Талас облусу эмнегедир өздөрүн бүгүн жакшы жагынан көрсөтө албай калды. Талас облусуна эми кийинки турнирде ийгилик каалайбыз. Ал эми кийинки оюнда Сары Өзөн Чүйдү финалга чыгышы менен куттуктамакчыбыз. Мына беттеш соңуна чыкты. Андыктан мен дагы сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттим. Кызматыңыздарда Эркин Абдуллаев болду. Эми финалдык оюндан жолукканча саламатта болуңуздар.